Азыркы убакта кайненелер келиндерди башкара албай калды. Кайненелер келинден коркот. Эч нерсе айта албайт. А келиндер болсо келин экенин унутуп, өзүнчө эле үйдө кожоюн, өзүнүн вазифасын билбейт, оокат бышырганды билбейт. Только урушканды билет. Анан 1-2 жыл кызмат кылып эшет ол, анан балдарыбызды алып алып качып кетет. Мына ошондой болуп калды акыбалыбыз. Келиндерди, кыздарыбызды күнөөлөйбүз, бирок ага ким себеп болуп атат десе, биздин эркектерибиз себеп. Себеби алар алгандан кийин алар аялдарын башкара албайт, алар өздөрүнүн укуктарын билбейт жана аялдарды башкарып, аларды тарбиялай албайт. Эркектер эмне себептен башкара албай атат? Бул эми биздин азыркы учурда эркектерибиздин алсыздыгынан, жоктугунан. Кайнене жакшы болсо бардыгын үйрөтөт. Баягы жакшы сүйлөсөң жылан ийинен чыгат дейт го. Кайненелер, апалар мындай алсыз болуп калды да, өзүнүн келинин башкара албай эле. Мисалы, кыз үйгө келди, ошо сиздер келгенде сиздер уже апасыздар да. Мисалы, ошо апа болуп каласыздар. Бүт не кыласыз, сабайсыз, эме кыласыз, бүт сиздердин колуңуздарда. Анан кийин сиздер келип алып биякта эмтип, азыркы келиндер баш ийбей калды, мынтип алып, жакпай кууп салыңыздар. Кыз толтура башка кыздарды эле алып келип, келин кылып аласыздар. Азыркы аялдар өздөрү келиндер, кайненелерге моюн сунбайт. Кайненелерин сыйлабай, ошон үчүн кыздары ошондой болуп үйрөнүп атат. Анан кийин энесин көрүп кызын ал деген ошол болот да. Аял кызына эң чоң үлгү. Ошо аял өзү көргөзүштү кантип кайненеге кызмат кылышты. Анан ошол нерсе жок. Анан кийин мисалы жана Жеңе деген институт бар болчу, Жеңе мастер производственного обучения. Ошо Жеңени көрүп кайнесиңди үйрөнүш керек, кантип кайненеге кызмат кылат. Ошо Жеңелерде жок, Жеңенин баары качып кеткен базарларга. Ошон үчүн биздин кыздарыбыз билбей атат келинге кызмат кылганды. Баары базарда деп атпай, ушу заманга жараша ушинтип базарда болуп калдык да. Если үйдө эркек жакшы бакса, баары жетиштүү болсо, бизде эле базарга чыгарбаса, бизде эле базарга бармак эмеспиз. Эми заманга жараша ушинтип калдык да. Азыр оокатты базардан таап жеп атабыз. Эркектер болсо казанда. Келин жаман эмес, келиндин барган жери жаман дейт го. Ансарындай барган жерден да тарбия алыш керек. 80% силер беришиңер керек тура, энелер. Кайнене бүт баарын тарбия, кайнене кээ бир нерсесин эле оңдош керек. Турсаң, биякта апа айтып кетти. Эртең менен келин менен балам саат 10-11де турат дейт, тура. Айылда мындай саат 6-да, 5-те турат биздин келиндерчи. Шаардагылар эле ошондой болуп калды. Анан силерди тээп тургузбаган тургузуш керек, анан будильник менен тургузуш керек. 5 кол тең эмес, азыркы кыздар барган жеринде эптеп, септеп тынып кетишин каалайт. Ал жерде жаман көрүнүп, ажырашып, экинчи турмушун кургусу келбейт. Ал жерде калып кетишин каалайт. Бирок ушул жерде бир чети кайненелердин дагы кандай келиндерине бир аз туура эмес мамиле кылгандары болуп атат. Келгенден кийин жумуш кыла албайт экен, андай кыла албайт экен. Ата-энесинин колунда эле бүт бардыгын үйрөнүп чыгыш эмес да. Ата-энеси бир аз үйрөтөт. Ата-энесине макул эле өмүр бою ошол кыз ата-энесинин колунда жашап туруп, анан өмүрүнүн аягына кайненесинин колуна барса, анда бүт баарын үйрөнүп келди, кылат деп ишенгенге. Ал эми ата-энелердин алдында кыз 17-18 жашка чейин эле болуп атат. Ошо чоңойгондон кийин бир 15 жаштан кийин жумуш кылганды үйрөнөт эле. 15 жаштан 17 жашка чейин эле болуп атат. Ошол күндүн аралыгында бул ата-эне бүт нерсени үйрөтүп бере албайт да. Ата-эне кайненеге тапшырдыбы, кайнене ошону эмне өзүнүн кызындай кылып кайра үйрөтүп кетиш керек. Силер 17ге чейин үйрөнмөгөн, 30га чейин үйрөнүп жүрөсүңөр. Жок, 17ге чейин биз 15ге, 17ге чейин күйөөңөр инфаркт болуп калбайбы? 16-17ге чейин макул мектепте окудук. Мектепте мектеп учурунда ата-энебиздин колубузда болдук, үйрөндүк. Мектептен чыккандан кийин биз чоң окуу жайларга тапшырдык. Ал жакта биз өзүбүздүкүн өзүбүз кылып кете алабыз, альхамдулилля. Бирок деген кийин эле кайнененин астына барганда эми баары бир жаңылыштык болот да. Жаңы эч кандай тааныбастан ал жерге барганыңдан кийин ал жерге жумуш кылышың да кыйын болот. Кээ бирки кобра кайненелер бар. Кобра кайненелерде де укка. Кайнене келгенден кийин эле кыздарын айтат да, келин айтат да, сен жумуш кыла албайт экенсиң, сага эмне мындан жабышты үйрөткөн жокпу? Ата-энең сени кандай ата-эне тарбиялаган деп сурап эле эмне кыздын ата-энесине асылып башташат. Андай эмес да. Ата-энесинин тамагын ичип коюп эле, жыргап эле жатып, саат 10-до туруп, ондой кечине үйдөн келип эле ошондой да жашоо жыргалагандан кийин эле эчтеке билбей барып эле анан кайненем үйрөтсүн деген бул кандай? Келинди келген жылы эмес, келерки жылы көр деген макалдар билесизби? Ансандай келин жаңы келгенде аны акырын сүйлөп, бир айтып, эки айтып жакшы адам кылып алса болот. Аны адамды ошол эркек кишинин колунда, ошо сен эркектин алсыздыгыңа
Үйрөнөм деген келин үйрөнө берет да, кыз. Эмнеси болсо жашоого умтулган, турмуш курам деген адам болсо аракет кылып үйрөнөт. Кыз баланын негизинен биринчи үй бүлөдө ата энеси тарбиялаш керек. Энеси айрыкча бүтүндөй барган жерде оокатты кырганга, өзү айткандай нанды кантип, камырды кантип жабат, тамакты кантип жасайт, өзүнүн улууларга кантип мамиле жасаш керек. Конок келгенде кел деп үйгө киргизип дасторкон салганды кыз баланын ата энеси үйрөтүш керек. Апалар келиндеринен коркот. Биринчиден келинди жана императрица кылып келет. Эң башынан баштап, мына ошо башынан баштап ката ошол жерде да. Анан кийин экинчиден келгенден кийин башкарбайт, өзү билет деп коет да. Эми анын башы бар го, акылы бар го деп коет да. Анан унчуп кайт. Анан кийин бир айдан кийин айта баштайт. Келин мындай кылбайт экен, анан мындай экен деп. Анткени силер башынан баштап башкарган эмес. Башынан баштап бала башкарганды билбейт. Мына силер башкарышыңар керек. Кайненелер. Кайнене главный инженер, ошо гайканы силер башыңар керек. Анткени жаш бала билбейт. Өзүнүн башы бар го дейсиңер. Анан кийин кеч болуп калат. Үйдөн тарбия болбосо, кайнене тарбия кыла албайт экен. Келин баш берсе кылат экен, баш берсе кыла албайт экен тарбия. Ар кимдин өз чындыгы бар. Анан ушу кайненелер кобра дегенге мен аябай эле каршымын. Кайнене деген биздин эле энебиз да. Кайнене деген мен кайненемди кобра дей турган болсом, ал эле өзүмдүн элемде энем да ошондой айткандай. Потому что эми кыз бала деген турмушка чыкканча негизги кыргызгы салт боюнча биз турмушка чыкканга сөзсүз даяр болушубуз керек. Эне дагы кайнене да күнөөлүү эмес, болочок келин үчүн ар бир кыз өзү күнөөлүү да. Иман болуш керек да, иймениш керек, улуу кишиден иймениш керек. Албетте тарбия ата эненин үйүнөн башталат кызга. Эненин тарбиясы көбүрөөк болуш керек кызга. Андан кийин турмуш жолуна узаткандан кийин албетте кыздын анча-мынча билбегенин жакшы кайнене болсо үйрөтүп алат. Кайната кайнене өз кызындай көрсө, албетте чынында эле. Кыз дагы өзүнүн ата энесиндей көрсө, кайната кайненени бири-бирине түшүнүк болсо, албетте бекем үй бүлө жаралат дейт. Кыздарды кайнелер кеч алып атышат да. Мисалы 25-ге, 24-кө чыкканда, келин алганда, алар конечно силерге баш ийбейт. Силер жаш кыздар алышыңыздар керек. Мен ошондой айтмакмын. Канча жашта алыш керек эми? Эми 18-19 алса бул нормаль болот. 25-ке чыкканганча канча нерсени көрдү да, мисалы көп нерсени көрөт дагы, кайнене каршы чыкканга уже үйрөнүп калат да, көп нерсени көрүп, билип калгандан кийин. Кайненелер кобра десе мындай түшүнбөңүздөр. Наоборот, сиздер ошону кобра болуп, келиндериңиздерди чагып аларды катуу кармап туруңуздар. Албетте бул тамаша сөз. Негизи чындыгында бул тарбия фундаменти жакшы болуш керек экен. Менин ошол жакшы болушума келечекте үй бүлөмдү жакшы алып кетишиме көмөк көрсөтүп атат деген жакшы ниет менен кабыл алып ошону үйрөнгөн келин болсо, ал кайненени үйрөткөн сабакты. Кайненелерибизди сыйлап, урматтасак, биз кыздарыбыздын келечегибиз кенен болот. Кайненелердин ордун басыш дагы, аларга жетиш дагы, аларга тең келиш дагы бизге туура келбейт деп эсептейм. Себеби биз жашпыз, биз андайларды, кайненебиз көргөндөрдү, ата энебиз көргөндөрдү биз көрө элекпиз. Кайненебизди өзүбүздүн энебиздей кылып сыйлашыбыз керек. Сыйлаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Азыртадан жаштайыбыздан эле ата энебизге итаат кылып, ата энебизге моюн сунсак, кийин бирөөнүн үй бүлөсүн арганда дагы ошо өзүбүздүн жолдошубуздун ата энесин дагы ошентип сыйлап кете алабыз. Келиндер кайненесин кандай сыйласа, кийин балдарынан дагы ошондой сый көрөт да, өзүнүн келиндеринен. Ата энелер кызын аябай жакшы тарбиялаш керек. Мен дайыма айтам, кызды экспортный вариантта тарбиялаш керек деп. Ошо экспортный деген кыз экспортко кетет, башка үйгө. Анан кийин үйрөтүш кеч болуп калат. Ошон үчүн кыз барардан мурда уже бүт баарын билиш керек. Оокатты, үйдү кантип тарбиялашты, үйдү кантип таза кармашты, кайненеге кантип кызмат кылышты, күйөө менен кантип жакшынакай жашашты, бүт баарын билиш керек. Анан баргандан кийин кайнене өзүнө ылайыктуу ойлой алыш керек. Бирок эң негизги тарбияны эне бериш керек. Эне өзүнүн жүрүш турушунда кайненеге кызматты жакшы кылыш керек. Ошондон келин үйрөнүш керек. Анан жеңеден көп үйрөнүш керек. Жеңе деген жаңы келген келин ошо жеңе көргөзөт да. Ошо жеңелерди жанагындай кармаш керек үйдө. Ошо жеңелер кайнысиңдер үйрөнүш керек. Анан кайненелер главный инженер деп атам. Ошо силер жаңы келген келинди жөн койбош керек. Өзү билет деп эч качан айтпаш керек. Кээ бир үйдө мүмкүн айткан, кээ бир айткан эмес. Бирок силердин өзүңөргө ылайыктап алыш үчүн келгенден баштап башкарышыңар керек. Андай кылбай, мындай кыл, андай турбай, мындай тур, андай кылбай, мындай куй, эрте тур, эрте жат, дагы башка. Анан жөн эле таштап койсоңор, келин ошо көнүп алгандан эч качан кайра көндүрө албайсыңар. Анан кийин ошо айтасыңар анан келин жаман деп. Ошон үчүн айтып атат да, келин жаман эмес, келген жери жаман. Ошо кайнене башкара албаса, ошондой болот. Чоң рахмат.